Эртең бурчу күнү кандай күн? Мурда советтик эмненин? Армиянын күнү болчу. Анан эстер бузулуп калгандан кийин 2003-жылы ата мекенди коргоочулардын күнү болуп калды. Бирок көчөгө чыгып бирөөдөн сурасаң эч ким билбейт аны. Эркектердин майрамы деп эле майрамда жүрө берет. Чегарачы бир аял жүрсө ал деле күйөөсүн куттап коет. Күйөөсү жөнөр үйдө кароолчу ал. Мен үйдүн кароолчусу, үйдүн коргоочусу. Бирок ал күйөөсүн куттады, күйөөсү билбейт. Майрамдын маанисин унутуп эле калышты. Просто Советтер Союзунда ошол Совет жанагы түзүлгөн күнү ошентип белгилешкен дагы ошондон инерция менен бизге өтүп кетип турматы. Бир ойлоп коем мен ушул майрамды күзгө эле оодарса болчу экен. Эми токчулук убакта аялдар азандыраак кутулуп алат майрамдан депчи. Эркектер түшүнбөйт азыр. Бардыгы жаш балдардан сурасаң, каяктан келип калганын билбейт, ушундай дей берет да. Бул бизде жанагы майрам деген түшүнүк калыптанып калган да. Бирок бул күн урматтуу бир тууганым. Белгилүү бир дата күн эле. Просто бизде күндү деле майрам дейт, майрамды деле майрамды айтып алган себептен гана. Советтер Союзу убагында 23-февраль каникул болбойт болчу. Советтер Союзу убагында 23-февраль каникул болбойт болчу. Жөн эле ошол күнү ушундай бир жакшы берилип, анан открытка бирден подарок кетет болчу. Вечер деген дагы болбойт ал күнү. Азыр кыргыздарга Кудай берип калды. Ушул эки эле майрам калбай калды. Бир эле ушу сойкулардын майрамы жок бизде. Анан итатарлардын майрамы жок. Калган бардыгынын майрамы бар. Шунчалык майрам көбөйүп кетти бизде. Эми Кудай сактасын. Жанагы жан баштап жатсаң сонунда деп текерчиликке көнүп алган